GPS навигация бар да. Сиз өзүңүз неметип көрсөңүз болот. Жакындатып, алыстасын көрсөңүз вообще неметип жаман болот да. Патрулировать. Бензиновый булар. Бензиновый двигатель ова. Ойлар болобу, чатак болобу, чоңга болобу. Машинаны токтоп койгон. Режимде да иштейсиз. Бул кызмат менен совместно программасы. Hiç karasa bir gün karmaydı, beşi bolsa açıktan karmaydı. Бүгін біз Ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы полкунун эксперттик криминалистикалык борборунун Бишкек шаарынын Сверлов райондук ички иштер башкармалыгынын Бишкек шаарында жайгашкан транс улуттук кылмыштарга каршы күрөшүү борборунун баардык талаптарга жооп берген жаңы имараттарын ачып, иштөө шарттарын көрүп, жеринде таанышып чыктык. Азыр болсо санариптик технологиялар менен жабдылган 370 жаңы автоунааларды жана санарип технологияларды сиздерге ушул аянттан тапшырып жатабыз. Урматтуу жыйындын катышуучулары, биздин алдыбызда чоң максаттар турат. 2030 жылга чейинки өнүгүүнүн улуттук программасында белгиленгендей, киши жан башына ички дүң продукциянын 4500 АКШ доллар, ички дүң продукциянын көлөмү 30 миллиард АКШ долларынан кем эмес, ички дүң продукциянын орточо жылдык реалдуу өсүү темпин 8% деңгээлинде камсыз кылууну максат кылып койгонбуз. Өлкөбүздө чоң масштабтуу индустриализация болушу зарыл. Бул үчүн аракеттер мол болуп жатат. Сиздер билгендей, акыркы 5 жылдын ичинде урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жетекчилиги астында олуттуу өзгөрүштөр болду жана болуп жатат. Эмгек акылар, пенсиялар, жөлөк пулдар бир нече эселенип көбөйдү. Анын баарына сиздер күбө болуп көрүп жатасыздар. Экономикада жана саясий турмушубузда болуп жаткан өзгөрүүлөр ийгиликтүү болуш үчүн эң зарыл шарттардын бири өлкөдөгү тартип, коомубуздагы коопсуздук. Андыктан сиздер ишиңиздерди илгерилетиш максатында ушул имараттар менен техникалык санариптик каражаттар менен камсыз кылып, бүгүн тартуулап жатабыз. Акыркы 5 жылдан бери 280 жаңы имараттарды куруп, дагы 300 имараттарды оңдоп түзөөдөн өткөрүп, өздүк курамга жана жардам сурап кайрылган жарандарга шарттар түзүлдү. Бүгүнкү иш-чаранын алкагында Ички иштер министрлигинин ДНК, кол манжа издери жана баллистикалык лабораториялары ачуу болду. Бул лабораториялар аркылуу кыргыз милициясы чындап замандын талабына жараша иштей баштаганын айтсак болот. Мындай криминалистикалык борбор буга чейин болгон эмес жана бүгүн биринчи жолу ишке киргизилип жатат. Бир эле тамчы канды же болбосо бир тал чачты изилдеп, кылмыштарды 40 жылда билинчүү кыңыр ишке айландырбай, ыкчам ачууга мүмкүндүк бере турган заманбап борбор болуп саналат. Эл арасында чуулгандуу окуяларга чекит коюуга мүмкүнчүлүк берген жаңы тутум болуп эсептелет. Коомдук жайларда, көчөлөрдө, туристтик аймактарда жана эл көп чогулган жерлерде орнотулган 10 000 даана видео камералар аркылуу элибиздин коопсуздугу көздүн карегиндей бекем сакталып келүүдө. Бул багытта жүргүзүлгөн иш-чаралар өзүнчө алкоого татыктуу. Себеби жылдан жылга кылмыштуулуктун катталуусу азайып, акыркы 5 жылдан бери бети ачылбай калган өзгөчө оор кылмыштардын саны дээрлик жокко эсе. Быйылкы жылдын аягына чейин урматтуу өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы боюнча видео камералардын санын 20 000ге жеткирип, коопсуз өлкө долбоорунун экинчи этабын жыйынтыктайбыз. Видео камералардын саны көбөйтүлсө, өлкөбүздөгү кылмыштуулук жана укук бузуулар дагы төмөндөп өз натыйжасын берет деп ишенем.
Урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен ийгиликтүү ишке ашып келе жаткан коопсуз өлкө долбоорунун алкагында мына ушундай аракеттер болуп жатат. Биздин милициянын материалдык техникалык базасын күч кубаттуу кылып жаңыртып, кызматкерлердин билими, тажрыйбасы, интеллектуалдык деңгээли да жогору болушуна жетишибиз керек. Техника баарын чечет деп бирөөлөр айтышы мүмкүн. Кадрлар баарын чечет деген сөз учкул сөзгө, мезгилдин ураанына айланганын да жакшы билесиздер. Мен бул жерде мыкты техника жана мыкты кадрлар болсо, абдан жакшы натыйжалар боло турганын белгилеп кетем. Бардык түзүлгөн шарттар Ички иштер министрлигине күч кубат кошуу менен бирге жоопкерчилигин арттырат. Милиция формасын кийген ар бир кызматкер эң оболу мыйзамдуулукту сактап, ченемдик нормаларды туура тескеп, так аткарылышын камсыздоосу зарыл. Чиеленген татаал ишти талдаганда чындык менен жалганды айыра билип, калыс чечим чыгара алган кызматкерлер аркылуу милициянын абырою жогорулайт. Милиция кызматкерлери акыйкат менен чындык тарапта болушса, анда элибиздин мамлекетке болгон ишеними дагы бийик болоору шексиз. Урматтуу ички иштер органдарынын кызматкерлери, коомдогу тартипти сактоо жана чыңдоо үчүн жоопкерчилик жеке гана сиздерде десем чындыкка туура келбей калат. Балдарга тарбия берген ата-эне, мугалимдер, адамдын жан дүйнөсүнүн инженери болгон жазуучулар, коомдук турмуштун эрежелерин аныктап жаткан парламентчилер иши кылып баарыбыз тең биригип, өлкөбүздө тартип болуп, өлкөбүз дүйнөдөгү эң коопсуз өлкөлөрдүн катарына кирүүнү максат кылышыбыз керек. Бул үчүн профилактика иштерин күчөтүү керек экени түшүнүктүү. Өткөн тарыхыбызга кайрылсак, кылмыштын жана жазанын айрым түрлөрүн биздин ата бабаларыбыз билген да эмес. Көрсө ошондой кылмыш жасаса абдан уят деп арданышкан экен. Анын үстүнө коллективдүү жоопкерчилик болуп, бир адамдын кылмышы анын жакын туугандарына гана эмес, ошол урууга көлөккө түшүрүп, намысына тийген. Ал эми социализм мезгилинде пионер жана комсомол уюмдары жаштардын криминал топторуна кирип кетишине бөгөт болушкан. Ошондой уюмдар ишин улантканда мүмкүн 90-жылдарда криминал романтикага айланбайт эле. Жалпылап айтканда, кылмышка каршы күрөштө жалпы элди уюштуруу зарыл. Кылмышка каршы күрөш, кылмыштар такыр жоголгон жогорку деңгээлдеги маданият үчүн күрөшкө айланышы керек. Ошондо биз дүйнө жүзү боюнча эң коопсуз өлкөлөрдүн катарына кире алабыз.